Ассаламу алейкум, бардыңыздарга. Бүгүнкү тема бул самооценка боюнча болмокчу. Өзүңүзгө болгон ишеним, өзүңүзгө болгон баа жана өзүңүзгө болгон сүйүү, махабат, Азыркы учурда көпчүлүк айымдардын самооценкасы төмөн болгон үчүн дагы жашоодон жабыркап келишет. Кандайдыр бир зыяндарды тартып келишет. Бир нерсе баштайын дешет, коркушат. Мен корком, койчу, ал банкрот болуп калсамчы, же ал нерседен мен ийгилик жаратпай калсамчы. Мен все равно андай тиги аялга окшоп, же болбосо тиги айгеримге окшоп мен ийгиликтүү эмесмин. Тиги айгеримге окшоп мен сулуу эмесмин же фигурный эмесмин деген сыяктуу, башка бирөөнү өзү менен салыштырып, все равно мен андай боло албаймын. Все равно мен андай сүйлөй албаймын, все равно мен андай кыла албаймын деп башкалар менен салыштырып отуруп, өзүндөгү баалуулукту дагы да ылдый төмөн түшүрүп коюшат. Өзүн баалабайт, өзүн жакшы көрбөйт. Мындайча айтканда, өзүнө болгон ишеним дагы да төмөн да. Жана постоянно өзүн жемелеп, өзүн күнөөлөп келет. Кандай иш кылбасын, кандай иш аракеттер кылбасын, постоянно өзүндө күнөөлүү сезим менен жүрөт. Мен мындай кылып койгондо, мен күнөөлүүмүн да, мен могул жерде мындай кылып койдум. Мен муну мындай кылбаганда, мен буну албаганда, мен буну аябай кымбат алып койдум өзүмө. 10 000 сомдук кийим алып койсо да ошого да күнөөлүү болот да. Ушу 10 000 сомдук кийим алганча балдарыма 5 лира бир нерсе алып алсам болмок экен да. Мен 10 000 сомго ушу өзүмө мондай алганча деп өзүнө бир нерсе алса дагы өзүнө ыра көрбөйт. Дал ушундай кесепеттердин айынан өзү постоянно зыян тартып келет. Ал эми биз өзүбүзгө болгон бааны кантип көтөрөбүзчү, Биз өзүбүзгө болгон ишенимди, өзүбүзгө болгон махабатты, сүйүүнү кантип арттырабыз? Эң биринчи очурет сиз эч качан бирөө менен салыштырбаңыз өзүңүздү. Анткени Аллах таалам ар бирибизди уникалдуу болуп жараткан. Карасаңыздар, биз дүйнө жүзү боюнча миллиардтаган адамдар, эгерде распечатка кыла турган болсо полициясын, бизде ар кандай распечаткада эч кимибиздики бири-бирибиздикине окшошпойт. Даже сиздин өзүңүздүн 9 ай көтөрүп төрөгөн балаңыздын да распечаткасы сиздикиндей эмес. Ар бир адамды өзүнчө индивидуальный кылып, өзгөчө кылып жаратып койгон Аллах таалам. Жана бизди жаратканда, пенделерин жаратканда Аллахым ушунчалык сүйүү менен жараткан. Бизди жаратканга чейин эле ал ушундай айткан экен, периштелердин айткан экен да. Мен ушундай бир сулуу бир пенде жаратам деген экен да. Ал пендеге мен эч кимге бербеген даражаны берем деген. Ал пенде лайдан жарап туруп, мен ага рух берем, жан берем, жана баланс берем деген экен. Бизди ылайдан, баланстан жана рух, жандан жараткан, Бирок иблис билесиздер, бизге жанагындай ойлор келет го, Чото мен все равно мен красивая эмесмин, мен ийгиликтүү эмесмин, мен сулуу эмесмин, мен семирип кеттим, анан мындаймын, тигиндеймин деп өзүбүздү жемелеп, өзүбүздү дагы да ылдый түшүрүп, өзүбүздүн минус жактарыбызга эле фокусту коюп эле кечке эле өзүбүздү жемелеп, өзүбүздү күнөөлөгөн учурда ошондой ойлорду бизге ким берет деп ойлойсуздар? Ошондой ойлорду бизге иблис, шайтан берет. Анткени бизди Аллах таалам жаратып жатканда, ошончолук сүйүү менен жаратканда, аны ылай менен жаратат. Шайтан эмне менен жаралган? Шайтан оттон жаралган, Ал шайтан айткан экен да, жанагы лайдан жаралган от менен күйгүзгөндөн кийин болду. Ал идиш болот. Ал кандай бир чоподон жаралган идиштер болот го, Чоподон жасаган идиштер. Дал ошол шайтан баягы отун бергенде жанагы лай чопого айланып атат. Ал айтат экен да, шайтан. Мен дейт, отмун. Мен будан да күчтүүмүн да деп атат. Мен лайдан да күчтүүмүн да деп, топурактан да күчтүүмүн. Неге мен буга сажда кылышым керек дейт да. Баягы Аллах таалам бизди жаратканда лайдан жаратып, анан бизге жан берип, еще баланс берди, бизге берген ушул эки өзгөчөлүктү шайтанга берген эмес. Элестетиңиздер, ал шайтанга берген эмес. Дал ошол өзгөчөлүктү шайтан билип калып, ушунчалык кызганган. Неге менден төмөн болуп туруп, неге анын даражасын бийик кылып койду депчи? Анткени бизди Аллах таалам жаратып туруп, адамдарды, пендени жаратып туруп, ошол пенденин даражасын могу ааламдагы бардык макулуктардан өйдө кылып койгон. Бардыгы бизге сажда кыла тургандай кылып койгон. Ошол учурда шайтан эмне үчүн бейиштен баягы куулуп кеткен? Аллах таалам эмне үчүн кууп жиберген? Анткени шайтан эч качан бул адамга мен сажда кылбаймын деген.
Ошентип ал бейиштен чыгып кеткен жана ар дайым ошол күндөн баштап пенделерди азгырып турат. Дал сиздеги жаңы элеке ойлордун бардыгы ал сиздин оюңуз эмес, ал шайтандын ою. Биз качан өзүбүздү балабай, бул жерим не то, мен фигурам мындай, анан мурдум тигиндей, көзүм мындай, оозум мындай, башым мындай, мен боюм кичинекей, мен боюм үзүн, мен арыкмын, мен семизмин деп өзүбүздү постоянно минуска, өзүбүздү минусовать этип эле, өзүбүздүн кемчиликтерибизге кечке эле фокусту коюп, кемчиликтерибизди айта бере турган болсок, биз эмне болобуз? Биринчи очередь Аллах Таалама нааразы болуп баштайбыз. Неге мени мынтип жараттың? Неге мени сулуу кылып койгон жоксуң? Неге мени боюм кыска? Неге мени узун кылып койгон жоксуң? Неге мен семизмин, мени арык кылып койгон жоксуң? Неге мен бери мындай, тери мындай деп биз претензия коюп баштайбыз Аллах Таалама. Көрдүңүздөрбү? Дал ушул претензияны коюш үчүн шайтан жыргап бизге киргизет. Давай депчи, дагы анткени биз Аллах Таалама нааразы болгон сайын ал жыргайт. Ушул ойлорду киргизип, кадимкидей бизди алсыратат ичибизден. Ошондуктан эми караңызчы, Аллах Таалам бизди ушундай сүйүү менен жаратты бизди. Ушундай көптөгөн даражаларды берип койду бизге, өзгөчөлүктү берип койду жана шайтандардан жана башка макулуктардан биздин даражабызды өйдө кылып койду. Эгерде даражабызды өйдө кылбаганда, анда бизден жан-жаныбарлардан эмне айырмабыз бар? Алардын деле эки буту бар, эки колу бар. Алардын деле жаны бар. Алар деле бизге окшоп көбөйөт. Биз деле көбөйөбүз, биз деле тукумулайбыз, алар деле тукумулайт, көбөйөт. Анда биздин айырмабыз жок болуп калмак. Ошол жан-жаныбарлардан айырмалантып бизге акыл эсти берип койду. Бизге жан берип койду, рух берди бизге, жана дагы бизге балансты берип койду. Көрдүңүздөрбү? Жана бизде мындай бар. Аллах Тааламдын 99 атын билген болсоңуздар, ошол жерде эки ат бар. Аль-Жамил жана Ар-Разак деген. Ар-Разак деген бул ырыскы берешен дегенди түшүндүрөт, Бизге ырыскыны да бизге берип койду. Ушунчалык бизге көп нерсе берип койду, карасаңыздар, келбетти ушунчалык мындай сонун кылып жаратып койгон, уникалдуу кылып жаратып койгон, көздөрүбүздү келиштирип, мурдубузду, оозубузду, бетибизди, дене мүчөлөрүбүздү келиштирип жаратып койгон, Бир гана сиз өзүңүздү астыдан өйдө төмөн карасаңыз өзүңүздү, дагы Аллах Таалама сүйүүңүз артат. Өзүңүзгө болгон сүйүү дагы да күчөйт. Неге сиздин көзүңүз берде эмес, бир көзүңүз берде эмес? Неге колуңуз биякта эмес, бир колуңуз биякта эмес? Башкача кылып жаратып койгондо анда совсем страшный болуп калмак, Астыбыз үстүбүздө, үстүбүз астыбыз болсо, страшный көрүнүп калмакпыз. Ал эми бизди караңыздарчы, ушунчалык келбеттүү, сулуу кылып жаратып койду. Дал ошол Ар-Разак деген атынан бизде ошол нерсе чагылдырылып турат адамдарда. Аль-Жамил деген ат бул ушунчалык жашнакай, сулуу дегенди билдирет. Ошол атка дагы биз татыктуу болдукпу? Татыктуу болдук. Чындап эле адамдар сулуу, ушунчалык жашнакай, жөнөкөй. Эми бул жерде ар кимибиздин өзүбүздүн мүнөзүбүзгө жараша болот, Бизге ырыск берешен, ар бирибизге Аллах Таалам бизге күндөртө менен турганда тиге бербейм, буга бербейм ырыскыны дебейт. Бардыгыбызга бирдей ырыскы берет. Бирок ошол ырыскыны ким кандай пайдаланып жатат? Ошол ырыскыны ким кандай тосуп алып жатат? Вот ошол жерде вопростун бардыгы, суроонун бардыгы. Анткени Аллах Таалам кедейине дагы, байына дагы, капырына дагы жана мусулмандарга дагы бардыгыбызга бирдей 24 саат убакытты берип атат. Бардыгыбызга бирдей мүмкүнчүлүк берип атат. Ар бир секундабыз бизге мүмкүнчүлүк. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү кимдир бирөө кармап колдонуп атат, а кимдир бирөө жөн гана өткөрүп жиберип атат. Эрте менен эрте турганда кимдир бирөө өзүнүн рызкысын ушунчалык сүйүнүп Аллах Таалама ыраазы болуп алып калып атат. А кимдир бирөө ошол берген рызкыны уктап өткөрүп жиберип атат, Көрдүңүздөрбү? Аллах Таалам бардыгыбызга сонун кылып ырыскы берди, бардыгыбызга келбетти берди, бардыгыбызга сонун кылып өзгөчөлүк кылып койду жана бизге эң негизгиси тандоо укугун берип койду. Тандоо укугубуз бар. Сиз күнөөлөбөңүз. Эгерде сиздин жашооңуз не болуп калган болсо, сиз каалагандай болбой калган болсо, кандайдыр бир жашооңузда кыйналып жаткан болсоңуз, сиз каалагандай болбой жашоодон азап чегип жаткан болсоңуз, бул боюнча да сыноолор боюнча да сабактарды өтүп берем. Сөзсүз түрдө мындан кийин дагы сабактарды көрүңүздөр, Дал азыркы учурда сизде проблемалар болуп жаткан болсо, мындай жашооңузда эми ар кимдин проблемасы ар кандай, Сиз ошол учурда эч качан Аллах Таалага нааразы болбоңуз. Неге дегенде, сизге тандоо укугун берди. Мега кааласаң жакшы жаша, кааласаң мындай жаша өзүң каалагандай. Кааласаң тозокко киресиң, кааласаң бейишке киресиң деген тандоо берип койду. Кимдир бирөө жакшы иштерди жасап, туура жолдо жүрүп, эч кимге ушак айтпай, мындай туура түз жүрүп, мындайча айтканда жүрөгү таза адамдар, жүрөгү тынч адамдар. Бул жакта бейишке киресиң деп койду. Аллах Таалам бизди неге жаратты? Аллах Таалам бизди өзүнө кызмат кылуу үчүн, өзүнө ибадат кылуу үчүн жаратты.
ошол нерселерди бизге мындай Аллах таала ибадаттарды кылып, ошол пенде өзүнүн амалдарын жасап отуруп, бул өзүнүн тандоо укугун кылып атат бейишке кирген. А кимдир бирөө туура эмес жолдо жүрөт. Ушактайт, аркенди жамандайт, ичи күйөт, бир нерсе кыла албай калса, вечно бирөөлөрдү күнөөлөйт, вечно туура эмес жолдордо жүрүп отуруп, бул өзү тандап атат ошол жолду. Мынтип туруп эки жол берип койду бизге. Ошол эки жолдун кайсысына киресиң, кандай кыймыл аракеттерди жасасаң сен буга киресиң, кандайдыр бир кыймыл аракетти жасап сен бул жолго өтөсүң деп туруп бизге көрсөтүп койду. Биз өзүбүз тандайбыз. Кааласаңыз сиз бул жака кириңиз, кааласаңыз сиз бул жака кириңиз. Эми сиз буну өзүңүз тандайсыз, өзүңүздүн тандооңуз. Эми болгону гана сиздер түшүнүп алышыңыздар керек, кайсыл жолдо баратканыңызды анализдеңиз. Туура эмес жака кетип атамынбы? Же мен туура жака кетип атамбы? Анан күндөртө менен турганда өзүңүздүн проблемаларыңызды ойлоп, бул жакта нааразы болгондорунда ошол проблемаларды мен кантип чечем? Кантип чечсем болот деп, ошол проблеманын чечүү жолдорун издеңиз жана Аллага тапшырыңыз. Аллахым, ушундай проблемаларды чечүүгө жардам берчи деп. Сизге эч ким жардам бере албайт. Сиз пендеге кайрылбаңыз, башка бирөөгө кайрылбаңыз, сиз бирөөдөн жардам күтпөңүз эч качан. Жардамды Алладан күтүңүз. Сиз дуа кылыңыз, туура дуа кылуу боюнча дагы карыздан кутулуучу дуаларды, оорудан айыгып кетүүчү дуаларды, шыпа берүүчү дуаларды, жүрөгүңүзгө тынч алуучу дуалардын бардыгын мен бул каналымда жүктөп турамын. Сөзсүз түрдө аны дагы өткөзүп жибербей, угуңуздар, постоянно өзүңүздөргө маалымат алып туруңуздар, Дуаларды даже сиздер өзүңүздөр да жаттап алсаңыздар болот. Эми караңыздар, постоянно сиз сураганда дуа менен Аллах Таалага гана кайрылып, Аллах Тааламдан гана сураңыздар. Сиз эч качан пендеден сурап жаман көрүнгөнчө сурабай эле койгонуңуз жакшы. Пендеден сурашыңыз мүмкүн, сураңыз. Бирок пенде сизге жооп бербей да коюшу мүмкүн, пенде сизге жардам бербей да коюшу мүмкүн. Ал эми Аллах Таалам сизди ар дайым 24 саат көрүп турат жана ар дайым сизге жардам берүүгө даяр. Ал Аллах Таалама мынтип туруп баягы очередке туруштун кереги жок. Биз мисалы үчүн бир врачка барабызбы, же бир сотко барабызбы, кандай бир жумушубуз болбосун, президентке барабызбы, даярданып алып, ал жерге алдын ала жазылып, 1 ай, 2 ай дегенде очередибиз келип, анан очеред менен турабыз го. Аллах Тааланда антип очередке турбайсыз. Чын жүрөгүңүз менен отуруп эле, ушунчалык Аллах Таалама ыраазы келтирип дуа кылсаңыз, ар бир пендесинин дуасын Аллах Таалам кабыл кылат. Эч кандай очередсиз. Дал ушул үчүн дагы бизге эмне берип койду? Бизге намаз берип койду, өзүнө ибадат кылуу үчүн. Намазда күнүгө 5 убак Аллах Таала менен тыгыз байланышта болуп, сиз тыгыз Аллах Таала менен 5 мал сүйлөшөсүз. 5 мал дуаларыңызды кылып, Аллах Тааламан сиз каалаган нерсени сурап алсаңыз болот. Бирок азыркы учурда дуаны да көпчүлүгү туура эмес айтышат. Дуаны да көпчүлүгү туура эмес кылышат. Мен машина алып калсам, үй алып калсам, же ушундай ийгиликке жетишсем деп. Жок, дуанын максаты ал эмес. Дуанын дагы өзүнүн түрлөрү болот. Дуанын да өзүнүн максаты болот. Биз намаз окуп жатканда дагы аябай шашып окуйбуз. Эптеп 5 минутта окуп кой, болду, убактысыз келип калды. Окуйбуз да анан туруп кетебиз, Жок. Намазда биз Алла менен байланышып жатканда ушундай ушунчалык сүйүнүп жүрөгүбүз менен байланышка чыгышыбыз керек. Биз президент менен сүйлөшүп жатканда кандай аны угабыз? Ушундай переживать этип, тимелеп, дүкүлдөп, жүрөктөрүбүз дүкүлдөп, анан барып жолугушууга барганда мындай атактуу адамдар менен кадимкидей ошол жерден башкача болуп чыгасың го. Ал менен сүйлөшкөндө да башкача болосуң, Кадимкидей башкача бир эмоция, сезимдер болот. Дал ошондой сезимдер бизде намазда болуш керек. Эч кандай дүнүйө, сиздин проблемаларыңыз, сиздин карыздарыңыз, кредиттериңиз, эч бир нерсе сизди алаксытпаш керек. Ошол проблемаларды, сиздеги бар проблеманын бардыгын бир гана Аллах Таалам чечип бере алат. Башка эч ким чечип бере албайт. Ушул жерге дагы бир мисал келтирип кетейин, Бир адам болот экен, Аллах Таалам жардам берет деп эле бир сууга чөгүп кетет экен. Анан мага Аллах Таалам жардам берет деп отура берет экен да. Мага Аллах Таалам өзү жардам берет деп. Анан бир убакта караса эле бир кайык өтүп кетип аткан болот экен. Ал кайыктагы адамдар жардам берейин десе, жок, мага Аллах Таалам жардам берет дейт экен. Анан экинчи кайык өтүп кетип атканда, ал чөгүп кетип аткан адамга жардам берейин деп жатса, чөгүп кетип аткан адам, жок, мага Аллах Таалам гана жардам берет. Силерден жардам күтпөймүн дейт экен да. Анан үчүнчү жолу жардам берейин деп жаткан болсо, үчүнчү жолу кайык өтүп кетип аткан экен, ошол учурда үчүнчү жолу дагы ал адамга, жок, мага жардам бербей эле кой, мага Аллах Таалам жардам берет деп, үчүнчү кайыкты да, мындайча айтканда корабльды да өткөрүп жиберет экен. Анан баягы адам чөгүп өлүп калат экен. Тиги үйүнө барганда Аллах Таалам айтат экен, мага эмнеге жардам бербедиң? Мен сенден үмүт үзбөй
сен жардам берет деп күтпөдүмбү десе, мен бир эмес 3 жолу сага жардам жөнөттүм дейт экен. Жардам кылуучу адамдар жөнөттүм дейт экен. Сен өзүң отказ кылдың депчи. Дал ошол сыяктуу бул жашоодо деле Аллах таалам кимдир бирөөнү себепчи кылып, сиздин жашооңузга жардамчы кылып жөнөтүп коюшу мүмкүн. Кимдир бирөөнү себепчи кылып. Ошондуктан сизге бирөө жардам берип жаткан болсо, мага могул жардам берди демеңиз. Аллах таалам жөнөттү. Аллах таалам жардам берди. Буну Аллах таалам берди мага деп бирөөдөн бир нерсе кабыл алганда да ошондой кылып кабыл алыңыздар. Жана бул каналымда дагы мен сөзсүз түрдө сиздерге садака боюнча да айтып кетемин, кантип биз кайрымдуулук жасайбыз, кантип биз кайрымдуулукту кабыл алабыз, ошолор боюнча дагы болот бул жакта. Анан самооценкаңыз түшүп кетпеш үчүн айымдар, эч качан өзүңүздү бирөө менен салыштырбаңыз. Эч качан. Ал адам өзүнчө адам, ал өзүнчө индивидуалдуу адам. Сиз өзүнчө өзгөчө адамсыз. Ар бир адам өзгөчө дебедимби? Ошондуктан бирөөгө салыштырып отурбаңыз. Эгерде сиз бирөөгө салыштырып отурган болсоңуз, өзүңүздөгү самооценка көндөн күнгө түшүп кете берет. Тигил адам, мисалы үчүн, ал кантип ушул ийгиликтерге жетишти? Канчалаган кыйынчылыктарды басып өттү, сиз билбейсиз да. Анын башынан эмне өткөнүн, ал кандай жолдорду басып өткөнүн билбей эле сиз сыртын карап эле суктана бересиздер. Бирок ар бир ийгиликтин артында ошончолук көп мээнет жатат. Ошол мээнетти билбейбиз биз. Ал мээнеттин кыпындай бир кичинекей эле жерин да жасап көргөн жокпуз. Бирок жасап көрбөй туруп эле биз суктана беребиз. Бирок эгерде сиз дагы бул жасаган мээнетти сиз дагы кылып көргөндө, бул жеткен ийгиликке сиз да жетмексиз. Ошондуктан эч кимге сиз салыштырбаңыз. Эмне үчүн самооценка дагы низкий болуп кетиши мүмкүн, төмөн болуп кетиши мүмкүн. Биздин кичинекей чагыбыздагы тарбиядан да болот. Кичинекей чагыбызда ата энебиз билбестен, алар мындай билимдерди, мындай тарбияны бергенди билген эмес. Ошондуктан да ал ата энелерибиз билбестен биздин самооценкабызды түшүрүп коюшу мүмкүн. Тигинин баланы кара, кошунанын баласын кара, кошунанын кызын кара, жакшы окуйт. Кошунанын кызын кара, жакшы тамак жасайт. Кошунанын кызын кара, таптаза жүрөт, ал эми сен мындайсың деп жатып эле биздин самооценкабызды дагы да түшүрүп койгон болот. Бирок билинбестен, бул эми кичинекей чактагы. Эгерде сизди кичинекей чагыңызда ата энеңиз аябай сүйүп, өпкүлөп, чоңойткон болсо, анда чоңойгон чакта дагы сиздин самооценкаңыз түшүшү мүмкүн айлана чөйрөгүңүздөгү окружающий адамдардан. Сизди багы окружать этип жүргөн досторуңуз, аяштарыңыз, туугандарыңыз, сен мындай болуп кеттиң, кичине арттасаң болмок да. Бетиңе бырыш чыгып кетиптир, бетиңе мындай бирдеке чогулуптур, сага жарашпайт экен. Же бир көйнөк кийип алса, сага вообще жарашпайт экен, мындай кийбей эле коюшуң керек экен. Сен мындай кылбайсың, сен мындай кылып атасың да, деп постоянно сиз айлана чөйрөдөгү критикалардан улам дагы сиздин самооценкаңыз түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан дагы бул жакта эң важный нерсе сиз өзүңүздү ким экениңизди билип алыңыз. Сиз Аллах Тааламдын жаратуучусусуз. Аллах Таалам сизди ушундай кылып сонун кылып жаратып койду. Аллах Таалам жараткан пендесисиз. Аллах Таалам ушундай сүйүү менен жараткан болсо, сизге ушунчалык сонун даражаны берип койгон болсо, сиз эч качан башка бирөөнүн оюн укпаңыз. Анын ою сизге не важно. Ошол эле сыяктуу сиз постоянно өзүңүздү Аллага, мисалы үчүн өзүңүздү баалап сүйүп баштаганда, сиз ушунчалык Аллах Тааламды сүйүп баштайсыз. Аллах Тааламды дагы да жакындап, дагы да жакшыраак танып баштайсыздар. Өзүңүздү танып баштаганда. Ушунчалык ыраазы болуп баштайсыздар. Багы айлана тегереңиздеги адамдарга вообще салыштырбаңыз, жана башка бирөөлөрдү вообще сөз кылбаңыз. Башка подружкаларыңызды, досторуңузду, тааныштарыңызды. Биз бирөөнү эч качан сындабашыбыз керек. Даже бирөөнү сындаганга акылыбыз жок. Анткени ал дагы Аллах Таалам жараткан пендеси. Сизди кандай сүйүү менен жараткан болсо, аны да ошондой сүйүү менен жараткан. Ошондуктан биз пенделер эч качан бирөөнү сындабайлы, бирөөнү сөз кылбайлы, бирөөгө тилибиз менен зыян келтирбейли, действияларыбыз менен да, кыймыл-аракеттерибиз менен да бирөөгө зыян келтирбейли. Эгерде кимдир бирөө сизге зыян келтирип жаткан болсо, ал сизге зыян келтирген жок. Анын башындагы, анын ойлорундагы шайтан зыян келтирип жатат. Ал аны кылайын деген да ою жок. Бирок ошол ойду, ошол жамандык кылып жаткан адамдын оюнда уже шайтан кирип алган. Шайтан ушундай бир ар кандай способдор менен бизди багы күнөө кылганга, туура эмес иштерди жасаганга бизди түртөт пенделерди. Анткени айтып өтпөдүмбү, пенделерди ушунчалык жаман көрөт ал. Жолдорунан, туура жолдон ал адаштыргысы келет, кадимкидей. Ошондой көп сопротивлениялар болот. Кыйынчылыктар болот, тоскоолдуктар болот адамдарда, жашоодо. Ошол тоскоолдуктар, кыйынчылыктарды ошол шайтандар бизге
мынтип туруп жөнөтөт. Шайтандар берет ар бир нерсени. Бирок ошол нерсе жерден биз шайтанга туруштук берип, жеңилип кала турган болсок, болду, биз жеңилдик. Эгерде биз ошол жерден кайра биз сабырдуулук менен, акылга калчап өтө турган болсок, Аллах Таалага гана таянып, Аллах Таалага гана ишенип, биз өзүбүздүн амалдарыбызды кылуу менен биз ал нерсени жеңе алабыз. Анткени биз намаз окуган сайын, биз Аллага жакындаган сайын, ал ушунчалык кичирээкке төрөт. Мисалы үчүн, семиз болсо шайтан, ал барган сайын арыктап жок болот да. Ал эми дал ушул жаңыдан ишенимге кирип, жаңыдан сиз өзүңүздүн үстүңүздө иштеп баштаган учурда, ал ушунчалык жаман болот. Кантип сизди токтотуп коюшту билбей, кантип сизди дагы бир нерсе кылып азгырып баштайт да. Ошондуктан сиз болгону өзүңүздү эч кимге салыштырбаңыз. Сиз өзүңүзчө бир уникалдуу адамсыз. Анан өзүңүзгө самооценка дагы да жогорулаш үчүн бул сырткы келбеттен да көз каранды болот да. Анан сиз эң биринчи очередде мен силерге мындай эң самый легкий вариантын айтып коеюнчу, өзүңүзгө кам көрүп баштаңыз. Өзүңүзгө кам көрүп, спорт менен машык баштаңыз. Бирок спорт менен машык десе эле бир күндө баары эле 5 километр, 10 километр чуркап койбоңуз. Биринчи базыңыз бар, кичине базыңыз бир 100 шактай базыңыз, экинчи күндө 200 шак базыңыз, үчүнчү күндө 300 шак базыңыз, акырындап кичинеден баштасаңыздар болот. Сразу эле моюнтуп чоң аттап кетпеш керек. Тепкич менен по ступенькам акырындап спорт менен машыгып баштаганда, өзүңүзгө кам көрүп баштаганда, ден соолугуңузга кам көрүп баштаганда, кадимкидей сизге самооценка көтөрүлөт. Спорт менен машыкканда сизде эмне пайда болот? Энергия пайда болот. Энергия пайда болгондон кийин болду, ошол сиздеги бар энергияны сиз интеллектке жумшап баштайсыз. Интеллект деген бул эмне? Сиздин жакшы көргөн жумушуңуз. Сиздин жакшы көргөн баягы эмнени жакшы көрөсүз? Бизнеспи, акча жаатындагы кандай профессияны эсисиз? Ошол профессияңызга, ошол жумушуңузга, бизнесиңизге энергияңызды бересиз. Ошондо ошол жерде сиз эмнени жакшы көргөн болсоңуз, кандай бизнести баштасаңыз, ошол бизнестен сиз ийгилик жарата аласыз. Эгерде сиз бул жерден спорт менен машыкпай, эчтеке кылбай туруп эле сразу эле сиздеги бар нерсенин, билимдин бардыгын могу интеллектке жумшап койсо турган болсоңуз, анда могул жердеги энергия сизде жок да. Энергия жок болгон үчүн бул жерден сиз кадимкидей выгорание болуп кетесиз. Сизде энергия жок туруп бизнес баштай турган болсоңуз, энергия жок туруп сиз бир жумушта иштей турган болсоңуз, ал жерден эч кандай ийгилик жарата албайсыз. Анткени сизде энергия жок. Энергия жок болгон жерден бул сиз выгорание болосуз. Ошондуктан биринчи сиз өзүңүзгө кам көрүп баштайсыз. Энергия аласыз. Анан алган энергияңызды уже өзүңүздүн интеллектиңизге жумшап баштайсыз. Ошондо сизде сонун результаттар болот. Анан сиз өзүңүзгө кам көрүп баштаганда, сиздин баягы айлана тегерегиңиздеги адамдардын бири дагы сиздин самооценкаңызды түшүрүп койбойт. Кандай сөз айтпасын, сиздин самооценкаңыз эч качан түшпөйт. Неге дегенде, сиз уже билесиз. Сиз уже спорт менен машыктыңыз, телоңузду сонун кылып калыпка келтирип алдыңыз. Баягы акырындап отуруп өзүңүз арыктайм дедиңизби, арыктап алдыңыз. Өзүңүздүн телоңузга формага келем дедиңизби, келип алдыңыз. Кам көрдүңүзбү бетиңизди? Өзүңүз каалагандай кылып, сонун кылып алып келип алдыңыз өзүңүзгө, И башка бирөө келип туруп сизге, эмне мынча семизсиң десе, даже ал сөздү кабыл албай каласыз. Потому что сиз семиз эмессиз да. Потому что сиз уже өзүңүзгө уход кылып койдуңуз, кам көрүп койдуңуз, өзүңүздүн ден соолугуңузга да кам көрдүңүз. Бул жерден очевидно эле болуп турат да, мындайча айтканда көрүнүктүү эле результат. Анткени сиз спорт менен машык баштаганда дене түзүлүшүңүз совсем башкача болуп калат. Уже более жаш көрүнүп каласыз, жашнакай сулуу көрүнүп каласыз, ден соолугуңуз да чың болуп баштайт. Бул эч кандай дарыгерлерсиз эле, врачтарсыз, Бул уже көрүнүктүү результат болуп жатат. Ошондуктан кандайдыр бир адам келип да сизге, сен эмне мынча семизсиң десе, сиз даже кабыл албайсыз, потому что сиз семиз эмессиз. Анткени биз баягы адамдардын, окружающий адамдардын сындоосун, бизди сынап, сөз кылып жаткандарын бизге, мисалы үчүн, сен мындайсың же тигиндейсиң дегенде кандай учурда кабыл алабыз? Эгерде ошол сындар бизде бар болсо, биздеги бар нерсеге ичибиз ачып кетет дагы, ушунчалык жинибиз келип өртөнүп, анан ошол нерсени өзүбүзгө алып алабыз да. Ошол сындарды биз өзүбүзгө алып алабыз. Ой, мен ушундаймын да. Чындап эле мен ушундаймын, мен ушундай, мен аябай мындай лохмун, мен ушундай кебетем суук деп өзүбүзгө алып алабыз. Ошол сапаттар бизде бар болгон үчүн. Эгерде ал сапаттар бар болбосо, бизде жок болгон учурда, андай сөздөр болуп жатса да, сиз өзүңүзгө кабыл албайсыз, потому что сиз андай адам эмессиз. Мына карасаңыздар, азыр могул жерде кандай десем, бир 10 кыз отурат. 10 кыздын бирөөсүнүн чачы лысый деп коеюн, башында чачы жок. 10 кыздын 9 кызында чачы бар. Лысыйлар десе, ошол жерге мисалы үчүн баардык кыздар отурат, бир эле кыздын чачында лысый болсо, чачы жок болгон болсо, лысылар кандайсыңар десе,
башка бир 9 кыз, чачы бар кыздар кабыл албайт, аны шутка эле деп күлүп коюшат, потому что алардын чачы бар да, лысый эмес. Ал эми жанагы башындагы лысый чачы жок кызга катуу тиет, потому что анын чачы жок, лысый. Ал ошол сөз ага аябай катуу тиет. Эгерде сиз башка адамдар сизди сындап жаткан болсо, ошол сөздөр сизге катуу тийип жаткан болсо, значит ошол нерсе сизде бар. Ал эми сиз самооценкаңызды көтөрүп, өзүңүзгө болгон бааны көтөрүп отурган болсоңуз, даже ошол сындарды кабыл албай каласыз, потому что я не такая деп коесуз, болду. Мен андай эмесмин, мен андан да жогорумун, андан да бийикмин депчи. Анан ар бир адам бааны өзүнө өзү коет. Ар бир адамдын могул жерде баасын, мисалы үчүн 1000 сом дедиңизби? Сизде могул жерде 1000 сом деп жазылып турган болсо, ошо адамдар сизди айлана тегерегиз адамдар. Сизди 1000 сомдукка теңеп туруп баалайт. Мисалы үчүн биз магазинде бир товар алабызбы, буюм алабызбы же сумка алабызбы, ошол жерде сумканын, мисалы үчүн сумка турат деп коеюн. Сумкада могул жерде 2000 сом деп турган болсо, бул 2000 сом деген бааны ошол магазиндин ээси койду, А биз как покупатель катары, биз алуучу катары магазинге кирип туруп, бул сумканын сыртындагы 2000 сом деген бааны сыйрып туруп, биз буну 5000 сом деп барып туруп баа коюп албайбыз. Туурабы? Биз ал жерге эч качан ал магазиндин ичиндеги товарларга биз баа кое албайбыз, потому что биз анын ээси эмеспиз, магазиндин ээси эмеспиз. Ошол сыяктуу эле биз азыр денебиздин ээси бизбиз, Жана бизди Аллах Таалам жаратты. Биздин авторубуз, бул бизди жараткан автор бул Аллах Таалам. Бул жерге биз өзүбүз баа коебуз. Сиз канча турасыз, өзүңүз чечесиз. Эгерде сиз мага боло берет да, мен ушундаймын да, мен кебетем суук, мен ушундай ийгиликсизмин, мен лохмун, же болбосо кандайдыр бир өзүңүздү ушундай эле ылдый төмөн түшүрө турган болсоңуз, адамдар да сизди ошондой баалайт. Койчу бул лох да, койчу бул мындай да. Сиздин даже туулган күнүңүз болсо да, сизге конокко чакырсаңыз да, сизге конокко барган болсо дагы, алар уже кой ага боло берет да деп сизге китайский бир нерселерди алып келе берет. Ага боло берет деп, даже сизге боло берет да, ага подарка деле алып барбай эле коебуз, койчу деп, даже сизди ушунчалык төмөн баалап калышат. Байкаңыздар, араңыздардагы туугандарыңыздар бар, аяштарыңыздар бар, досторуңуздар бар, Ошолордун арасынан эң бартуу адамдар бар, байкасаңыздар. Алардын үйүнө конокко барганда же алардын туулган күндөрүнө барганда, кадимкидей магазинге, кандайдыр бир базарларга барганда, сиз подарка алып атканда кадимкидей тандайсыз. Кой арзаны болбойт ага, уят болот. Кой ага кымбатын алалы, качественный, сапаттуусун алалы деп каласыздар, Анткени ал адам өзүн ушунчалык бартуу кылып көрсөтүп койгон. Ал адам өзүн ушунчалык барттайт, баалайт. Эгерде сиздер дагы өзүңүздөрдү барттап баалай турган болсоңуздар, айлана тегерегиңиздер дагы сиз барттагандай, сиз баалагандай баалап калышат. Кой ага болбойт деп. Ал эми сиздер азыркы жашоодо, мага боло берет да китайский деле, койчу мен жебей эле коеюн, балдарым жесин, койчу мен жолдошум жесин, койчу тиги жесин, кой конокторго дей турган болсоңуз, сиз өзүңүздү баалабайсыз. Дал ушул нерселерден башталат бизде. Особенно кыргыздарда карасаңыздар, жапжаңы төшөктөрдү алабыз, жапжаңы идиштерди алып келебиз дагы, сервантка коюп коебуз. Койчу конок келгенде. Баягы жапжаңы дивандарды алабыз да, койчу конок келгенде отурат да деп үстүн жаап коебуз, Ал диванга биз отурбайбыз. Кой только конокторго. Идиштерди алып келебиз, только конокторго деп өзүңүздөр колдонбойсуздар. Жок, бул жашоо убактылуу жашоо. Же ким гарантия бере алат? Эртеңгиси күнү эмне болорун, Жапжаш болуп кайтыш болуп кетип атышат. Жапжаш болуп уже өздөрүнүн жашап убактысы келип өлүп кетип атышат, Ким өлбөй жашайт деп гарантия бере алат? Ар бирибиз кетебиз. Бул убактылуу жашоо. Анан сиз бир күнү толтура сонун идиштерди алып келип туруп, конокко деп алып келдиңиз, өзүңүз ичпей туруп кетип калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан ар бир алган баалуу буюмдарыңыз, бул буюм, жөн гана буюм. Ушул буюмдарды өзүңүз үчүн колдонуңуз. Жапжаңы көйнөктөрдү конокко кийем эмес, азыр кийиңиз. Ушул нерселерден башталат сиздин өзүңүзгө болгон баа. Сиз ойлобоңуз, мен азыр сөзсүз түрдө өзүм баалашым үчүн мен куртой шубаларды алышым керек, iPhone 14 Pro Max'тарды көтөрүшүм керек деп ойлобоңуз. Сиз өзүңүздү баалоо кичинекей нерседен башталат. Сизге эмне жагат? Сизге прям ушунчалык рахат тартуулай турган эмне? Дал ошодон баштаңыздар. Балким сизге жалгыз кухняда тынч отуруп алып, жай музыкада, өзүңүзгө кофе алып келип алып, кофе менен сладкий жеп отурган жагаттыр. Шоколад жеп, мындай отурган чисто для себя отуруп жеген жагаттыр. Бирок негедир сиз өзүңүзгө ошол нерсени да ыра көрбөйсүз. Койчу, шоколадты балдарым менен бөлөйүн, анда көрөм. Койчу мен жебей эле коеюн, балдарым жесин деп аткандырсыз.
Бирок хотя бы бир ушундай кичине нерселерди кылуу менен өзүңүздү дагы да бааңызды көтөрсөңүз болот. Өзүңүзгө болгон махабатты, өзүңүзгө болгон сыйды дагы жогорулатсаңыз болот. Бизде 2017-жылы мен жаңы бизнес баштаганда ушундай семинардан бизге сонун бир эме кылды да, мастер-класс кылды. Ал жерден айтып атат да, ата-энең, жолдошуң, кыздарың, балдарың дейт. Жана сен кимди тандайт элең деген учурда элдин баары ушул жерде семинарда отургандарыбыздын баардыгы бирөөбүз бала чака дедик, бирөөбүз ата-эне тандадык, бирөөбүз жолдошту тандадык, эч ким өзүн тандаган жок ошол жерден. Вот ошол жерден биз өзүбүзгө болгон баанын төмөн экенин билдирип койдук. Сиз да азыркы учурда көпчүлүгүңүздөр эле кайсын тандайт элеңиз десе, сиз мен бала чакам, же ата-энем, жолдошум деп тандай турган болсоңуз, сизде да самооценка низкий, төмөн. Анткени эгерде сиз бала чаканы тандай турган болсоңуз, ал деле чоңойот өзүнүн рызкысы менен, ал деле кетип калышы мүмкүн. Же болбосо сиз ушулар үчүн жолдошум, ата-энем, бала чакам деп жүрүп отуруп, сиз ден соолуктан кетип калышыңыз мүмкүн. Мен ичпейин, ушулар ичсин, мен кийбейин, ушулар кийсин, мен барбайын, булар барсын, ушинтип отура берип, сиз өзүңүздүн эң акырына кетип, акыры сиз ден соолугуңуз кетет. Ушунчалык нерв, депрессия, стресс болосуз. Кадимкидей, анткени баланы чоң ойнотосуз, канчалык түйшүктөрдү өзүңүз кабыл алдыңыз, өзүңүздүн болсо кебетеңиз кетип калган. Анткени койчу, мага эмес, балдарыма тиге деп атып, өзүңүзгө да каранган эмессиз, өзүңүзгө эчтеке кийген эмессиз, алган эмессиз. Ошентип отуруп, сиз өзүңүзгө карабай каласыз. Ошентип отуруп бара ден соолугуңуз кетет. Бир күнү ооруп калган учурда могулардын бардыгын ким карайт? Сиз ушуларды карайм деп бардыгын өзүңүздүн мойнуңузга алып отуруп, бир күнү ооруп калсаңыз, монун бардыгы калат. Ошондуктан эң биринчи очередь сиз өзүңүзгө жардам бересиз. Өзүңүздү жакшы көрөсүз. Анан айлана тегеректеги могул адамдарга жардам бере аласыз. Өзүңүздү жакшы көрөсүз, анан могул адамдарды жакшы көрөсүз. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул жерде эң биринчи өзүңүздү жакшы көрүңүздөр. Бирок бул жерде дагы бир нерсени эске алып коюңуздар, эго деген бар. Эго слишком самовлюбленный деп коет. Слишком эго, могу өзүңдү сүйүү дегенди эго менен алмаштырып албаңыздар. Кой да өзүн сүйүү деген күнөө да, кой антпеш керек деген айымдар да болуп калышы мүмкүн бул жактан, Биринчи очередь Алланы жакшы көрөбүз. Биз өзүбүздү сүйгөндө гана биз Алланы жакшы көрө алабыз, Алланы сүйө алабыз. Биз өзүбүздү жакындан таанып баштаганда гана биз Алланы тааныйбыз. Эгер сиз азыр өзүңүздү адашып жүргөн болсоңуз, кантип анан өзүңүздү тааныбай туруп Алланы тааныйсыз, Биз өзүбүздү глубоко таанып баштаганда ушунчалык сүйүүбүз, Аллах таалага болгон сүйүүбүз күндөн күнгө күчөп баштайт. Анан бул жерде эгону алмаштырып албаңыздар дедим, Анан баягы бизде билесиздер, аффирмация, анан визуализация деген сөздөр бар го. Бул эми жөн эле сөздөр да. Жана ойдун күчү деп коет, Ойдун биздин сөзүбүз оозубуздан только жакшы сөздөр чыксын деп айтабыз го. Ошол учурда баягы кичеке балдарга, особенно, сен королевамсың, сен аябай сулуумсуң, акылдуумсуң, сен укмушсуң деп баягы кичеке баланы да монтип чересчур самовлюбленный, чересчур мондай эме кылбашыбыз керек. Адамдарда эң жакшы нерсе бул эң жакшы колук мүнөз болуш керек. Жөнөкөйлүк болуш керек. Сиз кандай болбоңуз, эмне болбоңуз, балага дагы жөнөкөйлүктү, жакшы колук мүнөздү үйрөтүш керек. Анан баягы сен лучшая, сен аябай мындай акылдуусуң, мындайсың деп бала чаканы ушунчалык мактап чоңойткон бала, ал эмне болот? Номер 1сиң деген сайын ал барат дагы, ада уже бара кичинекей 4 жаштан баштап ага биз баягы жөнөкөйлүктү, жакшы кулук мүнөздү киргизбестен биз ага уже текеберчиликти киргизип баштайбыз. Ал кичинекей кыз чоңойгондон кийин 1-класска барып мектепке окуйт. Мектепке барганда ал уже мен номер 1мин, мен лучшаям деп уже башкаларды теңине албай, ал уже текебер болуп баштайт. Биз уже кичинекей жаштан баштап эле биз монстрду чоңойтуп баштайбыз. Ошондуктан биз кичеке чагыбызда эле ушу кичеке балдарыбызда, азыртадан баштап кичеке балдарыбызга жакшы тарбия бергенди, жөнөкөйлүктү, башка бирөөгө кандай мамиле кылышты, жакшы кулук мүнөзгө ээ болушту үйрөтөлү. Анан азыр аффирмация айттыргыла, анан монткиле десе эле антө бербеңиздер. Эго деген бар. Анан өзүңө болгон сүйүү, өзүңө болгон ишеним, өзүңө болгон сый деген бар. Буну кичеке балдарыбызга туура түшүндүрүп берели. Бардыгыңыздарды жакшы көрөмүн. Бүгүнкү сабактан көп маалыматтарды алдым деп ойлоймун. Келечекте алдыдагы сабактарда дагы сиздер менен сонун сабактар менен бөлүшөмүн. Жана самооценка бул боюнча бүтпөйт. Самооценка деген бул аябай чоң тема. Жана адамдар күндө өзүңүздөр менен өзүңүздөрдүн үстүңүздөн күндө иштешиңиздер керек.
Сиз азыр сабакты көрдүңүз, деп туруп болду мен ушул нерсени кылам дейсиздер дагы. Эртеси күнү сабакты көрбөй бүттү уже. Бул 2-3 эле мотивация сыяктуу эле болот да. 2-3 саат эле иштейт, болду. Пуш этип эле эртең жок болуп кетесиздер. Эртең бирөө, мисалы үчүн буну көрдүңүз, сиз вау, мен Аллах таалам өзгөчө кылып жаратты мени, вау, мен сонун өзүмдү жакшы көрөм, өзүмдү сүйөм деп өзүңүзгө кадимкидей уверенность пайда болуп калды. Эртең эле бирөөгө жолуктуңуз. Койчу сен мындайсың деп койсо, кайра эле мынтип пуш этип түшүп каласыздар да. Кайра эле эртеси күнү бирөөгө жолугуп кала турган болсоңуздар, эмне сен мындай? Эмнеге бетиңе бырыш түшүп кеткен? Эмнеге могу жер мындай? Мында карамайсың өзүңдү. Эмне семирип кеткенсиң десе эле уже болду. Мен семиз турбаймынбы? Мен не топ турбаймынбы? Мен ийгиликсиз турбаймынбы? Мен бир байкушмун да, мен лохмун да деп башка бирөөнүн сөзүнө кирип кетип, кайра эле өзүңүздөрдү мынтип түшүрүп койбоңуздар. Бул самооценка деген адам күндө өзү менен өзү иштеш туруш керек. Күндө биз тишибизди кандай жуйбуз, бетибизди кандай жуйбуз туруп. Дал ошол сыяктуу эле күндө сиз самооценкаңыздын үстүңүздө иштешиңиз керек. Ал үчүн күндө хотя бы өзүңүзгө убакыт бөлүңүз. Жарым саат, 1 саат болсо да бетиңизге, жүзүңүзгө, жана сырткы келбетиңизге, анткени бул бизге берилген бул дене мүчө бизге Аллах тааланын тарабынан берилген аманат. Аманатка кыянат кылбаш керек. Ар бири боюнча биз жооп беребиз. Ар бир нерсени сиз кабыл алып баштайсыздар. Кабыл албоо да кандай белгилери бар, адамдардын өзүн өзүн кабыл албоо белгилери. Мен оозум не то деп оозун жасатып башташат. Мен что-то кирпигим узун эмес деп кирпик чаптатып башташат. Мен берим мындай деп бирдеке кылып башташат. Мен берим жок, анан терим жок деп азыр менен хирургический операцияны толтура кылышат. Хирургический операцияны биз кандай учурда кылабыз? Эгерде биз авария болуп кетип же бирдеке болуп кетип, ошол жерге туура келген болсо, ошол жерде оңдо түшүү үчүн гана кылат. Ал эми жөндөн жөн эле Аллах таалам берген келбетке биз бир нерсе кылдырып, дагы бир сырткы келбеттерди өзгөртө турган болсок, биз уже Аллага претензия койгон болобуз. Аллахым, бул ачуучундук. Аллахым, сен мени жараттың. Бирок сен жараткан келбет мага жакпай жатат. Сен мени не то кылып коюпсуң, мага жакпай атат, мен өзгөртөм дегенге барабар болуп жатпайбы? Ошондуктан ар бир нерсеге шүгүр келтирели. Аллах таалам ушунчалык көп нерсени берип койду. Шүгүрчүлүк боюнча темалар болот. Сөзсүз түрдө алдын ала бул каналга подписаться болуңуздар, анан уведомленияны басып коюңуздар. Ар жаңы видео кирген сайын көрүп турасыздар. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм.